Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз бүгүн сиздер менен өтө турган программабыз. Урматтуу кесиптештер, бул программанын да өзгөчө артыкчылыктары бар. Бул программада сиздер негизги түзүлүштөрдү, негизги функционалдуулуктарды, онлайн доскалардын негизги артыкчылыктары боюнча маалымат ала аласыздар. Бул программанын аты Wooz Club деп аталмакчы. Google'га кирип Wooz Club деп издесеңиздер, ушундай болгон программа чыгат. Эң биринчи бөлүгүнө киребиз. Киргенден сөзсүз түрдө англисче болушу мүмкүн. Анткени бул англис тилинен келген программалар. Орусчага которуш үчүн билесиздер, мышканы оң капталга басып, русскийге коебуз. Сөзсүз түрдө бул орусчага которулат. Бул жактан принять деген сөздү басып коюңуздар. Регистрация деген сөз турат. Регистрация кылабыз, урматтуу кесиптештер. Бир аз күтөбүз. Бул программада артыкчылыктары бул ошо дидактикалык оюндар, кошумча байланыш, кайтарым байланыштык оюндар. Бул жакта ошол доскалар бардыгы ушул негизги функционалдуулук боюнча алып келген программа. Бул программада сиздер көптөгөн негизги функционалдык бөлүктөрүн үйрөнүп аласыздар деген ойдомун. Бул программа негизинен ошо сиздердин өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды бир аз дагы болсо жеңилдетет деген ойдомун. Бул жака киргенден кийин караңыздар, войти через Google деп, Google'дун эмблемасын бассаңыздар, Google аркылуу кирип кетесиздер. Эч кандай бул жака паспорт, бардык SMS-тер текшерип отурбай эле аккаунтту басабыз. Паролун жазабыз. Паролдон чыгып кетиптир. Азыр башкасын жазып көрөлү. Ошентип аккаунтту жазабыз дагы эле. Ошентип Wooz Club менен кирип кетебиз да. Өзүңүздөрдүн эмеңиздерди жазып туруп эле аккаунтуңуздарды бассаңыздар эле, Google аккаунтту сүрөтүн бассаңыздар эле, автоматтык түрдө бул презентациялык бөлүгүнө алып кирет. Перевести на русский деген бар. Бул жакка, урматтуу мугалимдер, негизи ушул түзүлүштөрү боюнча эң оңой программалык бөлүк десек болот. Бастык, Google'ду сүрөтүн бастык. Бул автоматтык түрдө мынакей алып кирди бул жака, көрдүңүздөрбү? Google'дун сүрөтүн алып келгенден кийин эми биз кандай кыла алабыз? Мои мероприятия деген жакта сизге керектүү бөлүктөр. Wooz Club'ды бассаңыз, бул жакта ал боюнча бөлүктөр. Библиотека шаблонага кирсеңиз, бул жакта оюндун, презентациянын негизги шаблондору камтылган, көрдүңүзбү? Образование басасыз. Бул жакта ушундай болгон презентациялык слайддар, оюндар бар, караңыздар. Бул жакта экология варианттары боюнча турат. Мои мероприятияга кирип туруп, создать событие деген бар. Создать событияны бассаңыз, бул жакта мынакей эмне деген бөлүктөр бар экен? Большой выбор, облака, открытие, опрос, рамки дегендер турат да. Биз ушул жактан эми караңыздар, урматтуу кесиптештер, биринчи большой выбор дегенди басалы. Бул жака суроо беребиз. Мынакей, задавайте вопрос. Вопрос беребиз, мисалы үчүн. Борбор шаары деп, мисалы үчүн мындай кылып туруп, анан бул жака варианттарын белгилейбиз. Мисалы үчүн Ош, Токмок, плюс басабыз, кийинки вариант Бишкек деп, мисалы үчүн. Анан туура жообуна галочка коебуз, сөзсүз түрдө. Сохранитьти басабыз. Сохранить басканда мынакей бул бөлүгүгө түштү да. Кыргызстан борбор шаары дегенге мынакей редактировать дегенди басабыз үстүн. Бул жактан караңыз. Облако слов, гистограмма кылып койсоңуз болот, көрдүңүз, мүмкүнчүлүктөр аябагында таймер кылып койсоңуз болот суроого. Окуучулар суроого жооп бергенде, мисалы үчүн 1 мүнөт эмес, 30 секундтун ичинде жооп бериши керек. Мисалы үчүн мындай кылабыз.
30 секундтун ичинде жооп бериши керек деген сөз менен мындай кылып коесуздар дагы сохранить деп басабыз. Эми бул окуучуларга бул суроо кылыш жөнөтүш үчүн отображать деген бар. Бассаңыз мынакей бул жакта ушундай болгон слайдтык бөлүк чыгат. Бул жакта сабактагы түшүндүрмөлүктөр, сабакта ар бирине бирден суроо берип отурбай, ошо сабакты бышыктоодо ушуну колдонсоңуздар болот. Анан бул жакта эмне деп атат? Сайт аркылуу кирсе wallslab.com деген сайтка кирип, odlkeys деген жазууну жазсын деп атат да. Же болбосо QR кодду аласыздар. QR кодду чыгарып койсоңуздар болот. QR кодду чыгарып койсоңуздар, окуучулар бул QR код аркылуу ошо программага кире алат. Же болбосо копировать ссылку на участие деген бар. Ошо копировать участиени аласыздар дагы бизге кетиресиздер. Мисалы үчүн бул жака кеттик. Выходты басып коелу. Мисалы үчүн отражать деген бар, редактирование деген бар. Бул жака мисалы үчүн 1 мүнөт деп койсоңуздар болот. И сохранить деп коелу. Отображать деген мындай кылып туруп, мынакей бул жакта wallslab деген бөлүккө кирсеңиздер, сиздерде телефонуңуздарга жазган голосование бар. Мисалы үчүн мен Бишкек дегенди тандай турган болсом, бул жакта ошо голосование кетет. Окуучуларга ушундай кылып сабактарды кызыктуу өтсөңүздөр болот. Бул жакта ошо рейтингин, анан бул жактан ошо рейтингдерин көрүп алсаңыз болот. Голосование деген бар. Плюс голосованияны бассаңыз, мисалы үчүн сиз окуучуларга эме кылып атканда